Рызкы өзү негизи эки түрдүү болот дейт. Кандай алар? Бирөө чыныгы рызкы дейт да. Адам кие турган, жашай турган, урсагы тое турган, жана зарыл нерселерге керек боло турган рызык экен да. Ошо менен адам жашайт. Эгер ошонго мындай өзүнүн жаман эрки аралашып кетпесе, анда ошол аркылуу Кудайым ар дайым анга рызкыны берет да. Анткени Куранда өзү Аллах айтып атат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлаха хуаразаку зул кувватил матин дейт. Чындыгында Аллах рызкы берүүчү, ал кудуреттүү, күчтүү зат дейт. Бул өзү аят эмне деп атат? Бул аят өзү айтып атат: мен силерди рызкысыз калтырбайм дейт. Бул гарантия да, Алла Таала берген гарантия. Демек, ким болбосун? Ким болбосун. Айтат, бул жерде дейт, бир дагы жан, тирүү жан жок дейт, Аллах Таала анын рызкысын бербеген дейт. Демек, курт кумурска болсун, бактарак болсун, жаныбарлар болсун, бүт баарынын рызкыны Аллах сөзсүз түрдө берет да. Адам ачкадан өлбөйт. Эгер суроо берсеңер, эгер ачкадан деле өлүп калып атпайбы десе, жок, ал ачкадан эмес. Адам суу менен 70 күнгө чейин жашай алат экен. 40 күндөн 70 күнгө чейин жашай алат экен. Суу менен. Бир гана суу менен, кара суу менен. Эгер ошол срокко чейин өтүп кеткен турган болсо, анда ал ачкалыктан өлдү деп өкүм чыкпайт. Ал же болбосо бир язвадан же диабеттен же башка оору менен ошол себеп болот экен да. Демек, биринчи рызкы бул чыныгы рызкы дейт. Ошол менен адам жашайт, Алла Таала ошону сөзсүз түрдө күтүлбөгөн жерде берет дейт. Экинчи рызкы бул жалган рызкы да. Жалган деген кандай түшүнөбүз? Адам өзүнүн оюнда бул нерсесиз мен жашай албайм деген өкүмгө чейин чыгарат дейт да. Мисалы, айталы бир кошунасы бир телевизор алыптыр. Өзүнүн сонун телевизору бар. Же болбосо бир нерсе алыптыр, өзүнүкү бар, бирок ал уже мындай эмне кылып атат, жокко чыгарып атат, эми бул алып атса биз эми кантип албайбыз, уят деп атандашуу да. Бирөө мисалы үчүн бир миллионер акча коротуп атса, мен да ошондой кылышым керек деп. Бирок бул фарз эмес да. Алла Таала ал нерсе үчүн мындай адамды сурабайт. Анан ошондой жакка келгенде эмне кылып атат? Бул ошол чыныгы болбогон, адамга керексиз болгон жана зарыл болбогон нерсени зарыл өкүмүн өткөрүп, ал бир апийим сыяктуу дейт. Апийим сыяктуу. Наркотик сыяктуу, жана адам байланып калат го. Ошондой болуп, бир көрүп турган нерсенин баарын алыш керек болуп, ошону четке кага албай калат экен да. Эми ошондой рызкыны таап алып жеп, бул дүйнөдө мындай кандай десем, өзүңөн жогору болгон, же болбосо сенин күчүң жетпеген нерсени колдонуш жана ошону сатып алыш, бул өтө оор да. Анын артынан обязательно бир токатын жейсиң да, шапалагын жейсиң, кыйналасың. Кыйналасың дагы, элге уят болосуң, өзүңө уят болосуң, үй бүлөң кыйналат, бирок сен бир түн үчүн, мисалы мен көп мисалдарды билем да. Бул биз кызыбызды мындай кылалы, тигиндей кылалы, булар мындай той бер деп атат, биз да берели дейт, бирок Курнамыз деп атып, кредитти алып, үйлөрүн алдырып, азырга чейин Россиялап жүргөндөрдү көрдүм. Фактлар көп абдан Кыргызстанда. Аябай көп. Бир досум бар, Украинада иштеп жүрдү, Москвада иштеп жүрдү. Бир кемпир келди дейт, ушунун байлыгын жейли деп туруп, 7 жылкы бир күндө сойдурду дейт. 40-ына дагы бир 5-6 он сойдурду дейт. Жылына ошо тоже аябай көп сойдурду дейт. Ошентип атып, карызга кирип, азыр үйүмө келе албай жүрөм дейт. Ушунчалык кыйналдым дейт. Ошо кемпирди эстесем